Япония бийлиги коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөнүн бардык аймактарына өзгөчө кырдаал киргизди. Премьер-министр Синдзо Абе 16 апрелде телекайрылуу жасап, мындай режим кеминде 7 майга чейин өкүм сүрөөрүн айтты. Ал муну вирус тарап жатканы менен негиздеди. Өкмөт башчынын айтымында оору жуктургандардын санын кыскартуу үчүн адамдардын ортосундагы байланышты 80%га чейин азайтуу зарыл. Өзгөчө кырдаал маалында өлкөнүн ар бир жаранына ай сайын $1000 төлөнүп турат. 17 апрелде Японияда коронавирус жуктургандардын саны 9000ден ашты. 190 киши көз жумду. Дүйнө жүзүндө вируска чалдыккан кишилердин жалпы саны 2.182.000ден жогорулады. 145 000 адам каза болду. Ушул тапта АКШ, Улуу Британия жана Францияда абал оор. Булак чындык KJ. Карантин бүтөрү менен Бишкекте чоң митинг болот. Уюштуруучулардын пикири. Мындай маалыматты Cactus Media сайтынан биз Ракты бирге жеңебиз уюмунун башчысы Гүлмира Абдыразакова билдирди. Рак менен ооругандардын дарылануусун 1 минут токтотконго болбойт. Мурда дарыларды Турциядан, Россиядан алдырчубуз. Азыр анын баары жабылды. Бирок бизге мамлекет алдырып бериши керек эле. Анын үстүнө биздин дарылар азыр абдан кымбаттап кетиптир. Үйүн сатып дарыланып аткандар бар. Карантинге байланыштуу деп бизди кабыл албай жатат оорукана. Өтө оор ооруларды гана кабыл алып жаткырууда. Биз жатышыбыз керек. Анткени убакытты жоготконуң бул оору үчүн өлүмгө тете. Эмне кыларыбызды билбей бизге шарт түзүп бербеген үчүн биздин активисттер ак үйдүн алдына митингге чыгып, үнүбүздү жеткирели деп чечтик, деди ал. Булак аргумент KJ. Нарындын Пакистанга даватка барып келген тургуну бир күндө 4 адамга коронавирус жугузган. Бул тууралуу 16 апрелде брифингде Нарын шаарынын жана Атбашы районунун коменданты Уланбек Алиев билдирди. Пакистандан Өзбекстанга учуп келип, ал жактан Бишкекке 15 мартта келген, деди ал. Бишкекке 19 мартка чейин болгон. 19 мартта такси менен Нарын шаарына келген. Таксинин ичинде чогуу келген 4 адам тең бул ооруну жугузуп алган. Алиевдин айтымында бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү адамдын иши тергелип жатат. 16 апрелдеги маалымат боюнча соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирус аныкталган 17 адамдын 11-и Нарын облусунда жашайт. Республика боюнча бул илдет аныкталгандардын жалпы саны бүгүнкү күндө 466, алардын 45-и Нарын облусунда. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен коронавируска байланыштуу 15 апрелден тартып 30 апрелге чейин Нарын шаарынын жана Атбашы районунун аймагына да өзгөчө абал киргизилген. Комендант болуп облустук милициянын башчысы Уланбек Алиев тайындалган. Ысык көлдө буга чейин Индияга даватка барып келген 2 адамдан да коронавирус табылып, коомчулук арасында таблиги жаамат маселеси козголгон. Булак чындык KJ. 2020 жылдын 17 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаары 14, Чүй облусу 1, Ысык көл облусу 2, Ош облусу 4, Ош шаары 2. Жаңы катталган учурларда 15 аял, 8 эркек. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 489 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусу 93, Ош облусу 135, Ош шаары 73, Чүй облусунда 28, Бишкек шаары 102, Баткен облусунда 5, Нарын облусу 45, Ысык көл облусунда 8. Такталган маалымат боюнча Чүй облусундагы бир учур Бишкекке которулду. Булак элдик медиа. Бекбурбиев, келинчегим көз жарса, атын коем корона же карантин. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекбурбиев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына учурдагы абалга байланыштуу 6 сап ыр жазып чыкты. Ырчынын ырсаптары төмөндө. Илдет кезде жашы эрмек табат ким, эл эркине каршы чыгат кана ким. Жалпы кыргыз көбө үйлүү деп атат, кошул бастан кантип канат калам ким. 9 айда келинчегим көз жарса, атын коем корона же карантин. Булак аргумент KJ. Спортқа қойылған акчалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер!